Бишкекте чет элдиктердин катышуусундагы мушташ өч алуу үчүн жүздөй адам чогулду. Бишкектин 7-апрель жана Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жергиликтүү тургундарды сабаган чет элдиктерден өч алуу үчүн жүздөн ашык адам чогулду. Мындай маалымат социалдык тармактарга тарады. Жерине милиция кызматкерлери, андан кийин СОБР чакырылган. Алар чогулгандарды таркатуу аракетин көрүүдө. Эске сала кетсек, 13-майда Бишкекте чет элдиктер катышкан массалык мушташ болгон. Окуя чет элдиктер жашаган жатаканалардын биринин коросунда болгон. Алар бир нече жергиликтүү тургундарды сабап салышкан. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Сойку кайнене келининен шек санайт боло беришпесин. Президент Жапаров депутат Масалиевке жооп берди. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек берип, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин жергиликтүү радиолордун бирине алтын тууралуу айткан кептерине жооп берди. Өткөн аптада Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек берип, социалдык тармакта тараган белгисиз алтын куймаларга окшош видео жөнүндөгү суроолорго жооп берген. Көп өтпөй депутат Исхак Масалиев дагы сөздү улай жергиликтүү радиолордун биринде алтын тууралуу кеп козгоп, бийликти сынга алган. Мамлекет башчысынын кезектеги маеги толугу менен төмөндө. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев жергиликтүү радиолордун бирине маек берип жатып, журналист Болот Темировдун белгисиз алтын куймалары жөнүндө жарыялаган видео материалына таянып, бийлик бул фактыга эмне үчүн кызыгып койгон жок деген суроо койду. Ал видеодо алтындар кумтөрдүкү болбосо дагы баары бир Кыргызстандан чыгарылып жатат да деген ойду айтты. Кыргызда шектүү шекшинет деген жакшы сөз бар. Өзү уру болсо эле башкаларды уру тута берет. Кудай сактасын, биз аларга окшоп уру эмеспиз. Өзүбүз урдабайбыз жана башкаларга да урдатпайбыз. Эгер кызыгуу жарата турган фактылар болсо, бийлик аларга видеосуз эле ыкчам киришип, алтындарды каттоосуз чыгарып кетип жаткандарды кармайт. Азыр мамлекеттин алтынын эч ким чыгарып кете албайт. Ал эми жеке жактар, жеке менчик компаниялар салыктан, бажы төлөмдөрдөн качып, өндүргөн алтындарын чыгарып кетүүгө аракет кылган учурлар бар. Андайларды далай жолу кармап, мамлекеттин пайдасына конфискация кылганыбызды билесиңер. Ошондой эле эл өкүлү мындай болушу мүмкүн эмес дебей, өкмөт текшерүү иштерин жүргүзсө болмок деп билдирди. Ушундай текшерүү иши жүргүзүлдүбү же алдыда жүргүзүлөбү? Текшерүү иштери секунд сайын жүрүп турат. Бардык мамлекеттик алтын кендерине видео көзөмөл байкоолор орнотулган. Алтын менен күмүштөрдүн ар бир граммы Улуттук банка же Кыргыз алтын ишканасына келип түшкөнгө чейинки процесси онлайн көзөмөлдө турат. Жүздөгөн миңдеген көздөр карап турат. Андан ары дүйнөлүк базарга сатууга кетет. Сатуудан келген каражаттарды алтын казган мекемелер менен эсептешет. Ал каражаттар андан ары алтын казуу иштерине жумшалат. Кыргызстандан контрабанда жол менен алтын чыгабы. Негизи эле өлкө аймагында канча алтын өндүрүүчү компания бар жана өндүрүлгөн алтындар кандай жол менен сатылат? Өлкө боюнча 132 алтын кени иштеп жатат. Мунун ичинен болгону 17 эле алтын кенинде мамлекеттин үлүшү бар. Алардын баары онлайн көзөмөлдө. Эч бир мамлекеттик кызматкерди 1 граммдагы алтын уурдаганга мүмкүнчүлүк жок. Калган 100дөн ашык кендерди жеке менчиктер иштетет. Булар тейлигерден бери эле жеке менчикке берилип кеткен лицензиялар экен. Ушулардын кожоюндары алтындарын Улуттук банк же Кыргыз алтын аркылуу сатпай, түз чыгарып кеткенге аракет кылат. Анан кармалып жатышат. Мындай кадамга баргандарынын бир эле себеби бажы, салык төлөмдөрдөн качуусу. Түз чыгарып кетсе, аларга пайдасы көбүрөөк болот да. Ошого карап контрабанда аркылуу чыгарып кеткенге аракет кылышат. Бирок кармалып, алтындары мамлекеттин пайдасына конфискация болуп жатат. Буларды УКМК, Ички иштер министрлиги, чек ара, бажы кызматтары биргелешип кармап жатышат. Анын баарын ачык эле көрсөтүп жатышпайбы? Кайсыл тармакта уурулук болбосун, баарын ачык көрсөтөбүз, жашыруун эмес.
Алтынга байланыштуу иликтөөлөрдү же ар кандай окуялардын көбүн бир тууган агаңыз Сабыр Жапаровго байланыштырып келишет. Исхак Масалиев дагы сөзүнө кошуп кетиптир. Сыр болбосо агаңыз азыр эмне иш менен алектенет? Мен сөзүмдүн башында шектүү шекшинет деген кыргызда жакшы сөз бар деп айттым го. Анын сыңарындай менин бир туугандарым Исхак Масалиевдей оору же казиношник эмес. Кыргызстандан уурдап чыгып, чет өлкөлөрдөгү казинолорго миллиондоп уттуруп келип, ата баркы менен чалчаңдап жашагандардан эмес. Алар ата тарбиясын көргөн адамдар. Тескерисинче, чет өлкөлөрдөн бул жакка инвестиция алып келип жатышат. Мен бир туугандарыма жана үй бүлөмө мурдагылардын катасын кайталабагыла, алардын катасынан сабак алгыла, өмүр бою жашооңор Кыргызстанда өтөрүн унутпагыла, эл менен болгула деп дайыма эскертип турам. Мен дагы мурдагылардын катасын кайталабайм. Үй бүлө, бир туугандарымды мамлекеттин ишине аралаштырбайм. Буга күчүм жетет. Эгер Исхак Масалиев менен Адахан Мадумаров же Болот Темировдор алтын тармак эле эмес, башка тармактарда дагы уурулук болуп жатат деген күмөндөрү болсо, мен бүгүн эле элдик көзөмөл комиссиясын түзүп, аларды эң башкы сабына адис кылып койгонго даярмын. Кимдир уурдап жаткан болсо, ачыкка чыгарып турушсын. Бизге бийликке бул пайда гана алып келет. Урууларды 10 эселеп, 100 эселеп кайра кайтарганга даярбыз. Бирок сойку кайнене келининен шек санайт боло беришпесин. Ошентип айтып койгула. Биз тескерисинче уурдагандарды чекесинен түрмөгө камап, 10 эселеп кайтарып жатабыз. Бир эле алтын кендерден эмес, кайсыл тармакта уурулуктар болсун, далилдер менен бизге жеткирип турсаңар, биз дароо ал жердеги уурулукту токтотобуз жана жазалайбыз. Бул бизге жардам гана болот. Анан жөн эле болор-болбос жалган же жасалмай видео материалдарды элге жайылтып, арам ойлорун ишке ашырабыз дегендерге көңүл бурбайбыз. Андайларга көңүл бурганга убактыбыз да жок. Булак суу беркежи. Ташиев Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар кайтарышы керек экенин айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште камакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы бар адамдардан тазалоо иштери бүткөнүн, бирок мындай адамдар мамлекеттик кызматтарда дагы деле бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 16 майда Кара Суу шаарында сүйлөгөн сөзүндө айтып, Райымбек Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар бериши керек экенин кошумчалады. Биз Райымбек Матраимовдорду биринчи кармаганда 2 миллиард 200 миллион сом төгүп чыгышкан. Ошондо мындан ары криминалдык аракеттерди жасабагыла, мамлекетти талап тонобогула, бажы кызматына жарым кадамда жакындабайсың деп жеке өзүм шарт койгом. Макул деп кетишкен. Жарым жыл, 1 жыл карадык, кайра эле баштап алышты. Бажыдагы кадрлар аркылуу мурдагында да көп урдай баштады. Бандиттер Ысык көлдөгү мыйзамдагы Уруу Көлбаев менен дос болуп кетишти. Кошулуп алышып, ишкерлердин баарын коркутуп үркүтүштү. Биз анан чара көргөнгө мажбур болдук. Райымбек Матраимовдун мойнуна 200 миллион доллар илинген. Бул деген 19-20 миллиард сомго жакын акча, деди ал. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелер менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 27 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да кине коюлган. Ушул тапта УКМКнын убактылуу кармоочу жайында камакта жатат. Ош шаардык соту мурдагы бажычынын инилери Руслан жана Исламбек Матраимовдорду 18 майга чейин камаган. Агасы Тилек Матраимов апрель айында үй камагына чыккан. 2021 жылы УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сом айып пул чегирген. Ал күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылы 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Булак Азаттык. Кыргыз волейболчулары Пакистандагы турнирде коло байге өттү.
Пакистандын Исламабад шаарында өтүп жаткан Kava Volleyball Nations League турниринде волейбол боюнча кыргыз курамасы коло байге утту. 3-орун үчүн бүгүн 17 майда өткөн беттеште кыргызстандык волейболчулар Шри-Ланканын 3-1 эсебинде утуп алышты. Ал эми финалда учурда Түркмөнстан менен Пакистан курама командалары беттешүүдө. Булак Супер Кежир.